Скутер, право принимаем, останавливаемся. Право. Водитель мототранспортного средства, право принимаем, останавливаемся. Он говорит, тоқтап қойыңыз. Железный знак внимания Гутеротпаева. Заранее надо останавливаться. Скутер, остановись, пока не едет. Тоқтап тұр, айдабай тұр. Теперделе сізге? Қанша куб теперделе? Еме деген 49 деп алған. Паспортыңыз, айдоочулук куәлигиңиз. Бака биз айткандай жанагы 40-50 деп көрсөтүп койгон, бирок булар 80, 70-80 чейин чаптырбай булар негизи. Кандайсыздар? Шлем каякта? Шлем жок эле. Шлем жок эле? Могу скутердин ээси тирүүбү же тирүү эмеспи деген суроо да. Бунун ичинде каза болгондор да барбы? Демек анда бул 49 кубтан чоң экен да. Ооба. Бул 49. Бирок 49 деп документте берилет. Бирок 49 деп документтен Кытайдан берилген да. Мен бир эмен угуп калдым да, бир жаш балдардын сүйлөшкөнүн угуп калдым да. Саркаев мени токтотту эле, качып кетти, мени кармай алды деп сүйүнгөндөр бар экен. Ошондой болду беле? Мен атым Талайбеков Мирлан, милициянын кайгыл кызматынын башкармалык кызматкери болом. Мындай айтканда басма сөзүнүн кызматкери, инспектор просужу. Биздин бул чыгарылышта өзгөчө азыркы учурда жаш балдардын скутер айдаганы аябай көп. Анан айдоочулардын айтышы боюнча ДТП жанагы авария учургандар көпчүлүгү жаштар дейт. Ошол айынан көпчүлүк катталып атыптыр. Азыркы учурда эми баарыбыз көргөндөй эле күн жылып калды. Күн жылганда мото сезондор башталат. Көп айдоочулар мототранспортный средствонун соответствующий документтери жок. Бул болсо кандай? Айдоочулук көлүктөрү жок болот. Жанында бул бир. Экинчиден көп мототранспортный средстволор жүрүштөр көрсөтүп берели. Сол жагына болсо, биягына документтери жок, 49 кубтан ашып кеткен. Же определенный өзүнүн бир нарушениясы менен кирген скутерлер бул жакка токтотулат. Бул жагына токтотобуз. Көрсөк болобу өтүп, э? О, кирип карасак болот. Тигил жагына өтүп кетебиз. Күнүнө азыркы учурда бизде рейд жүрүп атат мототранспортный средствого карата. Биздин кызматкерлер күнүнө жок дегенде минимум бир 30тан 20дан скутер кийрет. Это минимум айткандачы, эң аз болгондо дегенде бүт скутерлерди бул жакка келип коебуз. Азыр бул жердеги эмнеси жоктор келип токтолду азыр мисалы. Могул жакта тургандар бүт нарушениялар менен киргендер. Бул болсо же соответствующий документтери жок 49 кубтан. 49 куб болгондон кийин көп алып атканда башында скутерлер ушул ой менен алган, айдоочулук көлүгү кереги жок. Жана эч кандай документ кереги жок, биз айдай берсек эчтеке болбойт депчи. Негизи биз азыр силер көрүп аткандай эле көп ДТПлар катталып атат, жаш өспүрүмдөр айдап атат. 49 кубтан ашып кеткенден кийин сөзсүз бул мототранспортный средстволор экспертиза өтүш керек. 49 кубтан ашып атат, 50 куб, 100 могун баары эле в основном 100 кубтан, 150 кубтан, 49 куб деп Кытайдан документтер берилет, бирок негизи кубу көбүрөөк. Ошону туура айттыңыз. Буга эмне чара көрсө болот? Буларды биз айып коргоо бияка алып келебиз. Штрафстоянка коюлат, документтер берилет, андан кийин Горгайге барат. Горгайге баргандан кийин биз экспертиза направлять этебиз. Госэкспертизага барат. Госэкспертизадан чыгарып берет канча куб болот мототранспортный средство. Эгер 49 кубка ашпаса, анда айдай берсе болот, айдоочулук көлүктөрү жок. Эгер 49 кубтан ашып кетсе, анда соответствующий документтерин алып, как положено мыйзам чегинде документтерин реттеп туруп, анан айдашат да. Тигил жагында болсо, өтүп кетели. Бул унаалар деле бүт бул жакка ДТП болуп келгендер окшойт. Жок, биякта бүт эле ДТП болуп киргендер, документтери жок, спирт ичимдик ичип алып айдагандар бар, автохулиганство кылып киргендер бар, тонировка кылып киргендер бар. Ар кандай түр нарушениялар бар да. Бул жагына болсо, ДТП болуп катталган скутерлерди коюлушкан атайын. Аз көрүп атабыз. Бул азыр мисалы Бишкек шаары боюнча ушул жакка келе же башка жактарга бар? Жок, башка жактарда бар. Бул эми бир эле бөлүгү экен да? Бул бир эле бөлүгү. Горький 20 жакта бар, Баят жакта бар, Московский Шопоковада бар. Ар бир райондон жок дегенде бирден штрафстоянка бар да. Могул скутердин ээси тирүүбү же тирүү эмеспи деген суроо да. Аны Бунун ичинде каза болгондор да барбы? Скутерлерден эм каза болгондор көргөнсүздөр болуш керек. Интернет булактардан жанакы КамАЗ деп өлөп кетип, магистраль жактан көрдүңүздөр беле, оң жагынан айдай калып,
КамАЗ өтүп баратып точнее сол жагынан айдаган болуш керек эле, КамАЗ көрбөй калып төөлөп өтүп өткөн да сүзүпчү. Ошондой учурлар да катталат. Ошол үчүн биз скутерлерге токтоткондо же болбосо атайын үйрөтүү айтып, интернет булактар менен айтып атабыз, только строго оң жагы менен айдагыла, сол жагы менен айдабагыла. Анткени сол жактан көп машиналар встречный полоса менен чыгышат. Бул бир, ушундай учурлар болот. Сол жактан кичине катуураак айдашат. Бул эки. А скутерлер кичине жайыраак айдаган үчүн ошол үчүн биз оң жак тарабы менен айдагыла деп суранабыз да. Бирок эми биз көргөндөй эле көп мото айдоочулары правалары жок, ПДДны окуган эмес. Барып эле базардан сатып алышкан, анан шаарга чыгып эле бири-бири менен сүзүшүп, ДТП катталып атат. Эми бул былтыркыдан кандай бул жылы канчалык өстү бул скутер айдагандар? Эми сезон азыр эми башталып атат. Бирок биздин оюбуз боюнча, карашыбыз, көргөн анализдер быйыл скутер андан да көбүрөөк айдагандар болуп атат да. Былтыр эми элдер үйрөнүп, жаңы базарлардан алып, ушундай мода башталбады эле, эсиңердеби? Анан биздикилер дагы көбү андан көрөк велик алгандан көрөк мотоцикл алайын деп көбү ушу мотоциклге өтүп атышты азыр. Негизи биздин скутер айдаганга биздин эл журт мындай даярбы? Муну айдаганга эл журт көнгөнбү? Бизде шарт барбы? Негизи мототранспортту айдагандан кийин бул кадимкидей эле мотоцикл да. Негизи мындай карап келсең, средство повышенной опасности деп коет орусчачы. Бул механический неме да, мотоцикл да, бул велик эмес, буну оңой токтотуш эмес. Бул машинанын скорости менен 60-80де кеткенде бул деле ошол кетет. В любом случае. Ошондой эле скоростьте бул деле мотоцикл айдап кете берет. Ошол үчүн мототранспорттун средствосын биз эл өзү айдардын астында ПДДны окуп, экспертизага келип, өзү атайын ошонун баарын алдын ала карап өткөзүш керек. Анан экспертизанын эч жагын өтпөй эле, ПДДны окубай эле отуруп алат, анан эми сөзсүз ДТП катталат, киши пешеходдорду сүзүп атат. Анан менин карашым боюнча жана биздин анализдерде бар, мототранспорттун средствосын боюнча бул жаш балдар айдап атышат да. Мектепте окугандар бар, студенттер бар, доставка менен окат кылгандар бар мисалы. Аларды деле түшүнөбүз. Доставка менен кылып окат кылып атышат. Алар да өзүнүн бүлөсүн багып атат, өзүн багып атат, бирок антсе дагы мыйзамды сакташ керек. Мыйзамдын өзүнүн талаптары бар, ПДДнын талаптары бар. Ошого баш ийиш керек да. Эми скутерге караганда негизи доставкага караганда өмүр кымбат. Чынына келгенде. Эми ал, конечно. Анан айтып өзүңүз айтып калдыңыз, жаш балдар мектепте окугандарды айдап атат депчи. Анан ошолорго сиздин жеке оюңуз боюнча кандай чара көрсөк болот? Мисалы, 49 кубтан ашып кетсе, права алыш керек. Документтери соответствующий полный болуш керек скутерди. 49 кубка чейинчи? 49 кубка чейин бул эми кандай десем, велик катары эле эсептелип калат да. Бирок скутер. Бирок велик катары эсептелип калат. Анткени мисалы жаш балдар правасы жок болсо, машина айдап көрбөсө, дал ушулга отуруп, ошонун айынан көйгөй болуп атат экен. Ошол үчүн көйгөй болуп, биз мектептерде деп айтып атпайм, мектептегилер, студенттер, биздин кызматкерлер мисалы күнүгө жетишпесек дагы биринчи күнү, үчүнчү күнү жана бешинчи күнү мектептердин алдында турушат да. Эртеменки саат 7ден баштап 9га чейин. Мектепте кичинекей окуучуларды киргизет, ошол жактан пробка болуп калбасын, затор болбосун деп карап турат мектептердин түбүндө. Анан ошолор деле айтат, кээде скутерлер менен айдап келгендерди чара көрүп, стоянкаларына коюп, анан аякта сөзсүз ошол мектептин директорлору бар, завучтар бар, аларга кирип түшүндүрүшөт. Сенин окуучуңар ушундай келип атат, эртең менен таң атпай кээде болуп калат. Ошондой нерселерди алдын ала биз алыш керекпиз да. Бул сөзсүз алып келип бизди стоянкага коюш эмес, же сөзсүз алып келип протокол жазып бериш эмес да. Бул биздин биринчи биз алардын коопсуздугу үчүн иштеп атабыз да. Негизинде карап келгенде башка ДТП катталбасын деп. Бирок скутерлердин айдоочулар келиптер бизди жаман көрүп атат, силер биз окат кылып атсак, эптеп ушул мотоциклды, скутерди алсак, силер алып келип айып короо коюп атасыңар депчи. Бирок эми действительно караганда бул скутерлер азыр чоң көйгөй жаратып атпайбы? Интернет булактардан көрдүңүзбү, билбейм. Айдап баратканда туруп алып айдап атышат. Бир буту менен туруп алып айдашат, жатып алып айдашат, эми оңчук көрүп атышат да. Негизи ошентип айдап баратып, кичинекей бир таш жолдо туруп калса деле ошонун үстүнөн төбөлөп кетип, скутер тоголонуп кетип, бир машинанын алдына деле кирип кетиш мүмкүн да. Мисалы, эми никто не застрахован, эч ким ойлобойт андай болот депчи. Бирок эми бул средство повышенной опасности деп атпаймынбы? Мисалы, эми жаш балдардын ата-энелерине кандай кайрылат элеңиз? Эми биринчиден ошо скутерлердин ата-энелерине кайрыла турган себебим болмок. Бул азыркы учурда Бишкек шаарында гана эмес, Кыргызстан боюнча өтө чоң көйгөй жаратып атат. Скутердин айдоочулары документтери жок айдап атышат, шлемдери жок айдап атышат. Оңчук катары көрүп, велик катары көрүп, билбейм, бир туруп айдап, жатып айдап атышат. Анан ошондой нерселер сөзсүз ДТПга алып келет, жол кырсыктарга алып келет.
анан башка бирөөнүн өзүнүн өмүрүнө болбосо дагы башка бирөөнүн өмүрүндө ойлош керек да. Себепкер болуп калып атат, Ошол жактан себепкер болуп калбаш үчүн ата энелер суранат элек силерден, карап, жесткий контролго алып балдарыңарды кандай айдап атышат, каяка айдап чыгып атышат. Ошону могу скутерди алып берердин астында дагы мындай ойлонуп алып бериш керек да. Ушу балам айдай алабы депчи, жолго чыкканда кантип айдайт, мисалы билеби жол эрежелерин же жол эрежелерин билбейби деп алып бериш керек да. Анан жөн эле эми акырындап айдай берсе болот деген дагы бул нерсеге келиш болбойт. Жана орустарда бир сөз бар эле, жаман Жаман көргөн баласына мотоцикл алып берет дегенди. Бизде да кыргызда ошондой болуп калышат. Жаман көргөн уулуңуздарга скутер алып бериңиздер депчи. Мисалы, могул жакта мотоциклдер турат. Булар эми купу чоң да. Булар ооба. Булардын айдоочусу менен мисалы скутердин айдоочусу айырмасы барбы? Булардын айырмасы кандай деп түшүндүрүп берем. Эми көбү скутерлер биздикилер алып атканда электрическийин алып атышат. Бул бир. Оюнча эми бензин куйса болбойт, заряддап коем айдап жүрө берем депчи. Анан бул скутерлер бар. Булар аз эле кубтар, бир 100 куб, 150 куб, ушундай куб менен. Бирок булардын деле кандай карап келсең 80-90го чейин жүрөт да. Бул мотоциклдериңер көбүнчө спортивный катары кетип атат. Буну в основном кандай деп айтсам, мотоциклды билип, түшүнүп жүргөн, айдап жүргөн айдоочулар көп айдашат да. Мисалы, мындай мотоциклге сразу келип эле отуруш кичине кыйыныраак. Мында атайын үйрөнүп, жанагы биз правалардын астында машиналарды айдап үйрөнүп атпайбызбы? Мисалы, ушундай эле бул мотоциклдерди үйрөнүш керек да негизи. Мисалы, могул жерде ата энелер баласына скутер алып бере турган болсо, бул жерде мына 50ге чейин 40-50, максимум 50 деп турат да, мисалы. Ата энелер ушуга ишенишсе, мисалы. Ошого көп ишенип, бул мотоцикл 40тан же 50ден ашпайт деп алып атышат да. А негизи азыр муну айдап чыкса, муну бир 80ге чейин чыгат. Мотоциклдер Ашат. ооба. Демек анда бул 49 кубтан чоң экен да. Ооба. Бул 49. Бирок 49 деп документте берилет. Бирок 49 деп документтен Кытайдан берилген да. Базарга барсаңар деле, мотоцикл сатып атканда өзүңөр деле бар репортаж кылып тартып көрсөңөр, ушундай мотоциклдер сатып атат. Анан силер сурайсыздар дейм, кубу канча, буга документ керекпи, мен муну айдасам жолдон гаилер тосса кандай болот десе, көбү базардан мынтип жооп берет экен да. Мына документи, кагазы Кытайдан келген, Кытайдын печати турат. Бул мототранспорттук средствоңар, мото 49 кубтан ашпайт дейт. Бул үчүн эч ким сизди тоспойт, эчтеке кылбайт, айдап жүрө бересиздер дейт. Анан биздин гаилер эле, биздин кызматкерлер келип айып короого койгондон кийин эле экспертизага жөнөткөндөн кийин экспертиза муну 100 куб, 150 куб деп чыгарып берип атат. Демек, бул эми билбейм кантип туура айтыш. Демек бунун өзү мыйзамсыз турбайбы негизи эле? Демек, Кыргызстанга мыйзамсыз келип атат, алдамчылык менен. Ал жагын биздин таможня өзү чечет го дейм, кандай болгонун. Бирок документтери боюнча 49 куб деп Кытайдан келет. Биз экспертиза өткөндөн кийин булар 100 куб деп чыгып атат да. 100-150 куб деп көрсөтөт. Бул нерсени эске алыш керек экен. Анткени балдардын өмүрү. Сөзсүз. Түшүнүктүү. Анан айтып кетчү нерсе дагы, көбү скутер айдап аткандар шлем кийбейт. Эң негизгиси, Шлемди кийгендер бар. Ансыз да болбойт. Эми бирок көп караган учурларда биз айдап баратканда тоскондун айып короого киргизгенде, протоколдорун түзгөндө көбүнүн шлемдери жок айдап жүрүшөт да. Бул шлемди болсо сөзсүз кийиш керек. Шлемди кийиш керек. мисалы, Чыканактарга коюш керек. жаш балдар айдап атат деп атпайсызбы? Алар шлеми жок айдаса кандай штрафтар бар сиздерде? Шлеми жок айдап жүрсө, ал үчүн да сөзсүз протокол түзүп берет. Эгер документтери да жок болсо, ошол учурда көбү анткени шлеми жок айдагандар, көбү да документтери жок болуп чыгып атат да. Биз соц тармактарга чыгарып атабыз. Өзү официальный сайтка УПСМ-ге чыгып атканда дагы ошолор айып короо кирип кетет. Түшүнүктүү. Мисалы, айып короо киргенден кийин балдардын ата энеси чакырылабы бул жака? Эгер айдоочу мотоциклдин жашы жетелек болсо, айдап жүрсө, анда сөзсүз биз ата энесин чакыртып, өзүлөрүнүн кабинетке чакыртып, руководствого киргизип, атайын иш-чараларды өткөрөбүз, сүйлөшүп, кандай айдаш керек, кандай жүрүш керек, жолдо кантип өзүн алып барыш керек экенинчи. Анан эми бир кишиге айткандан кийин бул радиодой болуп тарап кетпейт экен да. Бирөө угат, бирөөсү укпайт. Мен бир эмени угуп калдым да, бир жаш балдардын сүйлөшкөнүн угуп калдым да. Царикаев мени токтотту эле, качып кетти, мени кармай алып алды деп сүйүнгөндөр бар экен. Ошондой учурлар болду беле? Андай качып кеткендер учурлар деле бар. Аны жок деп айта албайм. Действительно болгон, бирок ал скутерлер эмес, скутерлерди токтотуш кичине оңойрок. Анткени биринчиден өздөрү көп опыты жок. Бул биринчиден, экинчиден аябай ылдамдыкта аша албайт да, булар катуу жүрбөйт. Жанагы мен көрсөткөндөй чоң мотоциклдер көп эле качкан бизден. Бул качкан учурлар бул жайында болот. Июнь, июль, август, сентябрларда.
магистральда білесіздер да түнчүндө катуу айдашат. Анан биз акырын айда десек тийишет, качат. Анан действительно ошолордун арасынан биз жетпей калабыз. Анткени мотоцикл машиналардын арасынан бат-бат эле өтүп кетишет. Биз келип туруп эле пробкада туруп калабыз, ошондон ары тилер айдап кеткен. Айтайын деген болгондо. жаш балдар Сарыкаевтан качып мени кармай калды деп, кармай албай калды деп сыймыктангандар бар экен да. Балким. Балким Эми, андайлар бар. Сиздер да алардын өмүрү үчүн деп жүрөсүздөр да негизинде, чынындачы. Ооба, негизи. Жаштарга да эскертүү катары өзүңүздөрдүн так жол эрежелерин билип айдасаңыздар, сиздер өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрүн эмес, башка бирөөнүн өмүрүндө дагы кол сала албайсыздар. Анткени бул кол салуу деп эсептелинет да, мисалы. Атайын өзүңүз айтып атасыз, туруп айдагандар бар, жатып айдагандар бар деп атасыз. Атайын туруп алып ушинтип айдап атышпайбы? Булар эми оюн катары көрүп атышабы, мен билбейм да, же кантип буну айтса болот. Эми өзүң деле мен деле мисалы айдап баратып, туруп алып, жатып алып айдаганда мен коркмокмун. Эми өзүм өмүрүм үчүн кетип барат, бирөөнүн машинасынын алдына жыгылып калсам, анын жашоосуна деле бул чоң балта чабат да. Мисалычы, ал адам жөн эле кетип бараткан, башка скутер айдап бараткан бала дөңгөлөгүнүн алдына жыгылып калып, өмүрү үзүлүп калса, анда тиги айдоочу жоопко тартылып деле калышы мүмкүн. Ошол үчүн мен айткандай эле бул айдоочулар өзүң гана эмес, башка айдоочуларды, башка пешходдон өтүп бараткан адамдарды дагы эске алып жүрүш керек да. Эгерде азыр рейд болуп аткан болсо сиздерде, сиз менен убактыңыз болсо бир 10 мүнөттө сырттагы 1-2 скутер айдаган жаштар сүйлөшүп көрсөк болобу? Балким документтери кандай? Хорошо. Карап көрөлү. Ишлеме барбы, жокпу? Маселе жок. Жүрүңүз. Öyle. Пешехода пропускай GX. Скутер, право принимаем, останавливаемся. Право. Водитель мототранспортного средства, право принимаем, останавливаемся. Оңға алып тоқтап қойыңыз. Оңға алып тоқтап қойыңыз. Право принимаем, останавливаемся. Третий скутердің жанына тоқтасыз. Рядом с тем скутером остановитесь. Здравия желаю. Лейтенант милиции Соловейков. Свидетельство о регистрации транспортного средства, документы. Водительское удостоверение ваше, пожалуйста. Документтеріңіз толық по? Yok, onu. Экспертизаны өттіңіз беле, гос? Гос экспертиза өттіңіз беле? Экспертиза мирде бар болушу. Бүгүн короче эме жаңы эле сатып алгам. Качан сатып алдыңыз эле? Бир эме болду, 5 күн 6 күн болду. 5-6 күн эле мурун. О, канча деле түшүнбөйм мен айткан. Мен айткандай эле, жана видеодо сизге айтып берип аткандай, көп скутердин айдоочулары алышат, скутерлерин. Анан алганда, могу китайский печаттары болот деп атпадым элем. Сиздин айдоочулук көрүңүз, печаттар болот 49 куттан ашпайт дегенчи. Негизи биз документтерди сураганда булар бул документ эмес, биздин гос экспертиза кагаздарын бериш керек. Көрсөтүш керек болчу. Көрсөтүш керек, негизи мыйзам боюнча. Биз көргөн боюнча азыр документтери толук эмес. Ошол үчүн бул айып куруп алып барып көзүп текшериш керек да. Канча куб деп берди эле сизге? Канча куб деп берди эле? Эме деген 49 деп алган. 49 деп куб. Негизи мына 49 куб деп турат, литраж мощность көрсөтпө? 49 кубов написано. 49 куб деп турат. Азыр советский донецкийге стоянка айдап коелу. Ошондочу эмне документ кылыш керек болот ал буга. Менче. Жүз байке, мен азыр сизди стоянкага алып барайын. Как байке, скутер заведи, пожалуйста, на стоянку. Мы с журналистами. Эме болчу, бака жети келип калды. Блин, неме салчы, он тияка легрис хочет, там пацаны просто выпишут. Все. Это, заведи его на стоянку. Пусть заедет. Я квадрату соответствующему скажу. Он протокол выпишет, ладно? Я с журналистами дальше. Документы посмотрите, там у него 49 кубов с китайским печатью, как и обычно. Экспертиза жок, да? Экспертиза жок. Аз мыйзам боюнча сизди кызматкерлер айып короо коет. Тетиги жактагы. 500 метр айдаса соң жактагы.
сөз протоколду түзүп берет мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде өзүңүз госэкспертизаны өтөсүз. Госэкспертизаны өткөндөн кийин скутериңиз кайра айып кородон алып чыгып кетесиз болот. Хорошо? Жолуңуз болсун. Не нарушайте. Жезл, знак внимания, Гутратпаева. Заранее надо останавливаться. Проезжай, автобус, проезжай. Скутер, остановись, пока не едет. Тоқтап тұр, айдабай тұр. Айдабай тұр. Экспертиза өттіңдер? Лейтенант Талабеков Милан. Экспертизаны өттіңіз бе? Көрсетсеңіз қағазыңызды. Рұқсат болса. Паспортыңыз, айдоочулук бөлүңүз. Азыр штрафтан чыкты скутер. Штраф станциядан чыктыңыз ба? Видео тапкысы болбой байкешонда? Иә. Видео тапкысы болбой. Жок, ал бияк нештеке деп айта албайм да. Общественный жерде тургандан кийин мына бул түзүлгөн протоколу айдоочуга. Бул сиздики. Анан заключение специалисттерине, а общество судебная экспертиза. Экспертная организация эксперт. Муну өтөт экспертизадан. Исследование госуперед осмотр представленного скутера были установлены следующие фактические данные деп. Фотосу коюлат скутердин, өзүнүн скутердин. Биякта вин коду жазылат. Вин коду могул жакта болот. Пластмасканы алганда вин код көрүнөт. Дублирующая табличка установочного завода-изготовителя, имеющая маркировку с указанием объема двигателя. Булар 49 деп көрсөтүп берип атат. Согласно справочным сведениям по данным моделям скутеров, а также расшифровки маркировок на двигателе модели ZW139QMA и установочной заводской таблички имеет рабочий объем в цилиндре 49 см кубических форм. Бұл действительно 49 куб экен деп экспертиза чыгарып берди да. Ошонун негизинен айдоочу документтер менен протокол менен бул жакка келет, штрафстанциядан чыгып келет. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, эми скутерден сырткары дагы бизде өзү билинбеген, бирок жашоодо өзгөчө улуу муундарды сүзүп, андан сыртка жаш балдар көп кулап, 4-ч ооруканада травма алып жаткандар дагы аз эмес. Мына ошонун бири ушул жерде бул көчөнүн кесилишинде ушул жерде самокаттар ушундай абалда жатат. Эми буларды жумушу башталды окшойт. Күн ысыды. Эми бул нерсеге дагы чара көрүш керек. Анткени көпчүлүк учурда жаш балдар катуу айдап, аны менен катар улуу муундарды жок жерден сүзүп, зыян келтирип аткан учурлар да катталган. Эми бүгүнкү маселе боюнча ушул жолдор маселесинде өзгөчө Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жана башка көчөлөр дагы өзүнчө велосипедтер үчүн, ушул самокаттар үчүн да өзүнчө жол ачылган. Ошол жолдордо чынында адамдар ошол жол менен жүрүшөбү, жол болсо самокат менен деле жолдо азыр эле тартканга үлгүрбөй калдык, машина жүрүп бараткан жолдор айдап баратышат. Бул сөзсүз түрдө бир чоң зыян алып келиши мүмкүн. Ассаламу алейкум. Кандай иштер? Шлем каякта? Шлем жок эле. Шлем жок эле. Шлем жок эле? Акча бар. Шлемге караганда өмүрүңүздөр кымбат экенин билесиздер да? Ооба. Кайталамасын. Болду. Картина коюңуз беги. Assalamu alaikum. Прапорщик Жумалиев. Тиешелүү документтериңизди көрсөтүп коюңуз. Бизде азыр мото транспорт аттуу рейс жүрүп жатат. Өзүңүздү тактай турган жана могу сиз айдап жүргөн мото транспортко тиешелүү документтерди. Эмнени? Рейттинби? Ооба, сизге көрсөтүп берем. Сиз биринчи сиз өзүңүздүн милдеттериңизди аткарып, мага документтериңизди көрсөтүп коюшуңуз керек. Сиз милиция кызматкери требут өткөн убакта БДДда көрсөтүлгөн 212 деген пунктта сиз милдеттүүсүз. Милдеттүүмүн. Ошо көрсөтүп бериңиз. Мен сизге да рейттин кагазын көрсөтөм.
Канча куб? 49, э? Өзүңүз тактай турган документтериңиз. Так, Праваңыз бар турбайбы байке? Жакшы. правасы бар, бирок категория жок да бул жакта. Анын үстүнө могу 49 куб деп эме алыптыр да. Азыр Экспертизадан өттү? эми экспертизадан мындай кагаз берет, заключение специалиста депчи. Бул ВИН коду, бул сүрөт экен. Бул жакта деген Цилиндр 49. имеет рабочий объем цилиндра 49 сантиметров деп. Ушундай кылып заключение чыгарып берген экен. Азыр суроогун карайбыз, качан алган. Жакында эле алдым. 19 мартта алыпсыз. Эми ВИН кодуңузду көрсөтүңүзчү, экөөнү салыштыралы. Иә. Астында кайсы жерде? Ошол жакта да барбы? Ошол жакта. Ошону ачып көрсөтсөңүз. Отуруңуз, биянан көрүнбөйт экен, бул жагынан көрөбүз. Сиздин кагаздагы менен бул жактыкы дал келбей атат да азыр. Мен сизге көрсөтүп берем салыштырып. Тагы аягыңызда бар, көрсөтүңүзчү. Кана мотордук. Ары жыгыңыз, мына кыйшайтыңыз да. Тиягына чыгып алсаңыз. Ушундай кылып туруңуз. Могул жагыңыз дал келип атат да. Сүрөтү менен окшош боло берет да. Ал жерден эксперт өзгөрүп барып Тактап кеткен, а? Качан? Мурда кирип чыкты беле. экспертизаны даярдаган Станокко кирген, а? станокко кирди. 3 күндөн чыгып. 3 күндөн кийин экспертизаны өтүп, анан барып чыгардыңызбы? Штраф төлөдүңүзбү? Канча сумма төлөдүңүз? Иә. Все, мейлі, авайлабай да, хорошо? Жакшы болуңуз. Ассаламу алейкум. Прапорщик Жумалиев. Өзүңүзгө таандык жана бул мототранспортко таандык документтериңизди көрсөтүп коесузбу? Эксперттен кагаз барбы? Мынча куб деп көрсөтүлгөн деген. Жок. Андай жокпу? Азыр алгам да мен. бүгүн эле. Сиздин өзүңүз тактай турган документ берсеңиз. Меники деген. Аскердик билет сизге таандыкпы? Жара берет. Азыр. Так, Алишер. Так, урматтуу айдоочу, азыр бизде рейд жүрүп жатат. Ушу мототранспорттор боюнча. Паспортуңуз бар турбайбы? Бул жакта деген сиз азыр бул мототранспортты айдап келатасыз. Бирок бул кагазыңызда бул жакка 49 куб деп ручка менен жазылып калыптыр. Бул ручка менен жазылганыңыз жарабайт. Бул эксперттер бар, атайын мунун канча куб экенин, салмагын, күчүн канча экенин текшере турганчы. Ошол эксперттерден сиз заключение алышыңыз керек. Алар булдун күч кубаттуулугу канча экенин текшерип туруп, анан сизге бияка жазып берет дагы, анан заключение чыгарып берет. Ушул мототранспорт маркасы примерно Самурай же Макси деген сыяктуу болупчу. Ушул 49 кубтан өйдө ашпайт деп. Эгер 49 кубтан өйдө аша турган болсо, сиз кадимкидей эле айдоочулук күбөлүк А категориясын алып, буга мамлекеттик номер берилет, ошентип айдашыңыз керек. Азыр мен бул жакта мен да эксперт эмесмин, сиз да эксперт эмессиз. Мунун 49 кубпу же 55 кубпу же 70 кубпу билбейбиз. Ошо мен муну бүгүн эле алдым да. Бүгүн эле алсаңыз, бирок сиз биринчи териштирип алсаңыз болмок. Аты Самурай экен мотоңуздунчу. 2024 жылкы бияка ручка менен көрүнбөйт. Ручка менен жазылып турат. Ручка менен бияка 35 же 50 деп деле жазып айтып коюшты. Саткандар ошо азыр Алишер, сиздин мототранспортуңуз убактылуу айып короосуна токтотулат. Сизге тиешелүү протоколдор түзүлөт. Эртең сиз Горки 20 дарегинде жайгашкан Бишкек шаарынын УПСМ базасына барасыз, Горгайга. Ошол жактан
эксперттер дагы бар, ошо эксперттерден текшертесиз. Эгер мунун күч көлөмү 49 кубтан өйдө боло турган болсо, ошол жакта тиешелүү протоколдогу сумманы төлөп, анан чыгарып кетесиз. Түшүндүңүз да? Азыр документтериңиз менде болуп турат. Стоянкага барабыз. Ажарбек ака, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Бул канча сомдук мотик? Билем, баасын баары маякта көргөзүлгөн документ. Сиз канча алганыңызды билбейсизби? Мен алгам, бирөөдөн алгам. Бирөөдөн алгансыз. Канча сомдук? 73500 сом. Түшүнүктүү. Негизи канча 49 куттап берилет экен, бирок урматтуу көрүүчүлөр, бияка биз айткандай жанагы 40-50 деп көрсөтүп койгон, бирок булар 70-80 чейин жаттырбай булар негизи, 40-50 деп көрсөтүп койгон да негизи. Бирок муну деле кээ бирде алмаштырып кое берет экен да. Кээ бирөөндө бар 100 деп деле турган болот. Эми азайтып салып коеттум, прибор деле алмаштырылар. Азыр көрүп туруп чыгып атпайбы? Түшүнүктүү. Азыр эч ким айта албайт да, 49 күн экенчи. Ошол себептен азыр айып короосуна токтотушабыз. Берип койбойсуз, азыр эмеге айып короого токтотобуз. Эртең барасыз. Эсине чалып айтыңыз, мунун документтери туура эмес экен. Ушундай гаи кызматы деле токтотуп менен стоянкага алып барылат да. Азыр айып короосу деген Сүйөркула Байтик Баатыр дарегинде да. Ошол жака стоянкага алып барып туруп, андан ары кетип калсаңыз болот. Кете бересизби? Ары. Патруль машинанын артынан ичиңиз да. Ассаламу алейкум. Патрульный служба прапорщик Жумаев. Жакшысызбы? Мото транспортуна таандык жана өздүгүңүз тактай турган документтериңизди көрсөтүп коюңуз. Канча куб бул? 49. Спидометр канчага чейин кызмат этет? Электрический окшойт. Электрический. 49 куб деп заключениеңиз барбы? Көрсөтсөңүз. Өзүңүз дагы. Кашкырыңыз. 12. Ары кийип айтсаңыз. Эмне ошентип тургуңуз? Урматтуу достор, көпчүлүк жаштар биринчи отурган адамда шлеми бар, экинчиси жок болот. А бул мырзаныкы экинчиси да бар экен. Ошо көбүнчө ошо экинчи артында отурган шлемин такпай коет да. Ал учурда да биз токтотуп айдап келаткан айдоочуга дагы ошо шлеми жок айдап келген үчүн артында пассажир тиешелүү протоколдор түзүп беребиз да. Азыр мундуку вин коду дал келип атат, бул кагаздагы Эксперттен өткөн эксперттин кагазына 49 куб деп жазылып турат. Түшүнүктүү. Жол эрежесин бузбай абайлы айдаңыз, а? Негизи жашы жете элек балдарга ата-энелер деле ушу мото транспортты алып берүүдө мындай алып бербей эле койсо да. Неге дегенде жашы жете элек балдар айдап жүрөт 49 кубка чейин депчи. Эч кандай айдоочулук күбөлүк талап кылынбайт экен депчи. Бирок ушу жаш өспүрүмдөр, жашы жете электер балдардын катышуусунда ушундай мото транспорттун жол кырсыктары көп болуп жатат да. Ошо ата-энелер дагы ошолорго чек коюп, балдарын алып бербей деле койсо деп кайрылат элек да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Өтө кооптуу болуп атпайбы? Рахмат. Ассаламу алейкум. Александр. Кандайсыз ага? Эсиңиз жакшыбы? Аман эсен. Аты жөнүм Мунарбек, журналист. Скутер канча турат? Канча алдыңыз, билбейсизби? 65. 65. Доставка менен иш кылып атасыздар. ДТПга түштүңүзбү? ДТПга түштүм. Качан? Могу сыны экен да, мына карасамчы. 9 ай мурун. 9 ай мурун. Эмнеңиз эмне болду? Бутум сынды. Бутуң сынды. Азыр кандай?
Abi жақсы басып қалып. Басып қалдыңыз? Оо. Бирок болбой эле скутер айдап атасызбы? Эми не істейсіз о? Жумуш кандай болуп атат дастапкада? Жұмыс нормально. Шлем барбы сизде? Бар, бүт бар. Көрсөм болобу мындай? Шлемди. Ого. Сонун экен шлемиңиз. Булар эмнеге сынып калган байке? Қайсы бар? Молар, мосунтер, молар. Осы да ДТП-дан кейін да. ДТП-дан кийинкиси ушул бе? Оңгой элекпи? Эми буну айдаш үчүн нелер талап кылынат экен? Мұны айдашым ба? Мына права сұрашат екен. Права сурап атасыздар. Эми права пока сұрайлык, эми сұрашатты бар ғой. Экспертиза. Экспертиза. Өттүңүзбү? Экспертиза өткен жоқ, мен неге бар, мен білем, 49 кубна. Вот. Өтпөй эле өзүңүз билесиз. Айтып берип Білем, балдар өтүшкөн, ушундай эле скутерна. 49 куб білем да. Моторуна жазып турат. Карап эле. Porsche мына онда кичинекей эле. Бул канчага чейин чыгат? Максимум канчага чейин чыгат? Максимум 75. 75 шығат. Жакшы. Азыр заказ алган окшойсуз. Оо. Ишиңизге тоскоол болбойн, чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, 49 куб экен билет экен бул мырза. Эмне керек бар дейт? Өзүңүздөр баа бересиздер. Андан сырткары дагы бул жактан азыр 4-5 кетишти. Азыр бир аз күтүп туралы. Биз негизи бул чыгарылышта сөз түрдө биз бул кишилерди, скутер айдагандарды эч кандай жамандагыбыз келген жок. Эң башкысы жол эрежесин билип, башкалардын өмүрүнө, өздөрүнүн өмүрүнө бир жакшы кам көрүүсүн суранат элек. Андан сырткары сөз түрдө экспертизадан өтүп кагаз түрүндө болуш керек. Ассалам алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Каскаңыз жакшы экен бирок. Рахмат. Бул эмеби? Мындай коопсуздук үчүн Ооба. камера. Ооба. Артыда тартабы же алды эле? Алдын. Алды эле. Канча тарттылар? Бул ушуну шлем алган болчумун, ошо менен. Ошо менен бирге келди. Канча тарт экен бул шлемдер? Бул шлемди өзү 5000 алдым. 5000 сом алып. Скутер канча турат сиздики? Аны бул ушуну алгам 100 000ге. Бул эмнеси менен өзгөчө болот? Мисалы, сиздики кымбат экен. Көрсөк болобу мындай? Иә. Көрсөк болобу? Көрүңүздөр. Бул эме? Эмнеси менен бир аз катуураак жүрөбү? Жок, бул Канча? жанагы японский производитель Yamaha. Бирок Кытайдан чогулган. Канча куб булар? 49. 49 куб. Өзүңүз мурда машина айдап жүрдүңүз беле? Машина айдайбыз эми. Права бар. Бар. Жол эрежесин билесиз. Билебиз. Эми шаардагы жанагы жаш балдар скутердин үстүндө туруп алып айдашууда, жатып алып айдашууда. Аларга сиздин көз карашыңыз кандай? Азыр скутерди айдагандарга? Ошентип айдагандарга биз өзү курьерлер каршыбыз. Антип айдаганга болбойт. Жол эрежесин сакташ керек. Бардык жерде тартип болуш керек да. Анан ошолор ошентип айдаган менен бул элдер баардыгын общий алып атат да. Алардын ошондой кылган иши бизге таасир этип атат да. Баардыгы жаман көз карашта болуп атышат. Арабызда адекватный баары жакшынакай өзү. Ушу менен мисалы мен өзүм үй бүлөм багам да. Патент төлөйбүз. Мамлекетке өз салыбызды кошобуз, жана элге кызмат кылабыз. Экспертизадан өткөн. Экспертизадан өткөн. Бул жок, бул экспертизага кереги жок. Бул по факту 49 Эгер Горгайдан УПСМ кызматкерлери өт десе көрсөтүп беребиз 49 экен. Негизи подак. Мисалы, азыр мен 49 куб кандай билем? 49 экенин документ менен караш керек да. Анан Документи бар сизде? документтер бар. Бирок аны отош керек через нотариус. Бул япончо тилде турат. Японча тилде. Азыркы учурда ушундай талап болуп турган бүт скутерлер экспертизадан өтүш керек. 49 куб болобу, башкасы болобу дейт. Эми ал жагын билбейт экенмин. Анын башка скутерлер ар кандай кубта болушу мүмкүн. Анан азыркы учурда рейд жүрүп атат. Эгерде сизди май кызматкерлери токтотуп турган болсо, сөз түрдө сиздин азыр скутериңиз унаа токтотуш жайга убактылуу ошол жака токтотуп коюшат штрафсянкага. эмне себептен? Анткени экспертизадан өтпөгөндөр бүт ошондой болот. Булар сөз түрдө өтүш керек экен.
Biz азыр рейдтен келдик. Сизге күмүш сырга болсун. Экспедицияны өткөрүп коюңузду сунуштайбыз. Хорошо. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу достор, ал эми азыркы учурда биз шаардын бир четинде атайын скутерлер саткан дүкөнгө келдик. Келиңиздер. Эми булар канча сомдон сатышат, анан кандай документтерди беришет колуна, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Анан көбүнчө кайсыл жаштагы муундар бул скутерлерди алууда. Булардын саны булар 52.800 дейт. 50-60га чейин чыгат экен. Бул жака баарын көрсөтүлүп турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Аты жөнүм Мунарбек, журналист. Скутерлер боюнча бааларын билели деп келдик эле. Канча болуп атат азыр? Эң жогорку кубтагылар канча? Ең арзандар 25 миң. Эң 25 миң. Эң арзан. Булар электрический окшойт. О, бар электрический. Сизде мында бензин менен жүрө турган Жоқ, жокпу? бензин жоқ. Только электрический. Демек, булардын үнү чыкпай турбайбы анда? Ол шықпайды. Моолар, Жоқ, Бензин эмес. бензин емес. Полный электр. Бензин дейт экен го. Бул канча куб? Куб менен эсептелбейт булар. У них ваттность идет. Скорость канча чейин чыгат максимум? 55. 55ке чейин. Буларда бирөөгө сатканыңызда кандай документтер бересиздер? Документтер ошону оформление мен кыла электим да. Бул жакта Кытай отурат. Бир переводчица менен. Ошолор оформление ошолор кылышат да. Оформление ошолор кылып беришет. Негизи Булар экспертизадан өтүш керекпи? Негизи. Жок. Бир карды алгандан кийин. Буларга негизи иштекеси деле кереги жок да. Права деле кереги жок, документтер деле кереги жок. Как скутер сыяктуу болуп калат да булар. Азыркы учурда кайсы муундар көп алып атат буларды, скутерлерди дейли? В основном доставщиктер алышат да. Кайсы жаштагылар? Болжол средний. 25. 25. 25 өйдө ушундай 22-25. Сиздерде мындай чек жокпу? 18 өйдө сатабыз же 16 өйдө сатабыз? 12 жашта бала келсе сатып бересиздер? Жок. Только с разрешением родителей. Да? Ата энеси менен келип алып бергендерге. Ну да. Түшүнүктүү. Эң кымбаты канча? Эң кымбаты муравейлер бизде. Муравей. Скутерлер арасынданчы? Скутер арасында 78 миң. Кайсыл? Мол 78 же башка? Жок, бул 55 миң. Эң кымбаты тиги турат го. Ошолор 130 миң турат. 130 миң сом. Алар көбүрөөк жүрөт окшойт. 120 километр жүрөт. Мисалы, мен доставкада иштей турган болсом, бул канча убакытка жетет? Канча километр жүрөт? 55 километр жүрөт. Канча убакытта зарядталат? 7-8. 7-8 саат, 55 километр. Түшүнүктүү. Чоң рахмат анда сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Мына достор, эч кандай документ деле кереги жок экен бул жакта. Ата энелердин уруксаты менен сатылат дейт. Ушундай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз аман эже? Эме боюнча сурайлы дегенбиз. Эми сиз таксиде көп жүрөсүз да, шаарды көп аралайсыз. Анан скутерлер кандай болуп атат? Сиздерге тоскоолдук жагынан жаш балдар айдап атат көпчүлүгү. Оюңуз кандай? Мына мотоцикл айдап жүргөндөр. Мен туура эмес эле көрөм. Себеби? Себеби деген нарушение кылат да көп. Көп нарушение. Кандай учурлар катталат мисалы? Кандай нарушение кылышат? Алар эмете беришет, болбогон жерден өтөм деп эле тиги эмете атышпай. Болбогон жерден өтүп эле деген эме правиланы бузуп атышат да аябай. Пешеходдон дагы. Пешеход баарын эле бузушат. Туура эмес да негизи. Каршысыз. Каршымын. Түшүнүктүү. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Сүйлөшүп алалы сиз менен. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аты жөнүм Мунарбек, журналист. Шаарда көп жүрөсүз сиз таксистерчи? Скутер боюнча оюңуз жаш балдар. Жо, мен отрицательно карайм. Себеби? Нарушение көп. Нарушение Кандай көп. нарушениелер көп кылышат? Сиздин оюңуз боюнча. Же көрүп жүрөсүзбү? Эми каалагандай айдайт да. Каалагандай айдайт. Нарушение аябай көп. Кааласа тротуар менен айдайт. По идее, бул зебрадан өткөндө жетелеп өтүш керек. Негизи. Негизи правила боюнча. Булар антпейт, булар өтүп кетет. Любой момент жаныңан пайда болуп калат. Бирдеме менен кетип баратып туруп, допустим, зеркало менен подцепить этиши мүмкүн. Анын артынан сен кубалай албайсың. Кубалаган ал жетпейсиң, во-первых. А во-вторых, ал просто туура эмес болуп калат, ошо. Түшүнүктүү. Жалпы айтканда ошо мен отрицательно карайм.
Эми аларга кандай чара көрүш керек деп өзүңүздүн оюңуз боюнча кандай ойлойсуз? Эми колдон келсе буларга дополнительный өзүнүн линиясы болуш керек да, полосасы. А биздин жол и так эле өзүбүз батпай атабыз да, и мамлекет просто не в силах муну менен бороться дегендейчи. Анан билбейм, но какой-то бир чара көрүш керек болчу өкмөт. Сиздин оюңузчу, мисалы скутер айдаганда права берилиш керекпи? Конечно. Конечно. Ошондо буларды мыйзамга мындай жыкса болот да. Болбогондон кийин эчтеке кыла албайсың аларга. Эмне кыласың? Эчтеке кыла албайсың. Түшүнүктүү. Рахмат байке. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Сизди биз профессионал катары көрөлү. Анткени канча куб бул мотоциклыңыз? 750. 750 куб. Права керек булган сөзсүз түрдө. Албетте. Канча убакыт болду айдаганыңызга? 5 жыл. 5 жылдан бери. Сезон башталды. Албетте. Азыркы учурда эми скутер айдагандар көрүп атсаңыз керек, жаш балдарды. Сиздин оюңуз боюнча кандай болуп атат? Эми бул мындай кандай десем, жашоонун жеңилдиги. Жеңилген нерсе баягы көбөйөт эмес беле. Анан бул деле скутерлар. Негизи скутерлардын өзлөрүнө, көбүнчөсүнө баягы сөз жок. Кеп жок аякка. Бул саткандарга көбүнчөсүн башташ керек да. Анткени бере турган нерсе болсо, ала турган нерсе албетте болот. Ошондуктан бул суроо көбүнчөсү ошо сатканга кайрылыш керек да. Ким сатып атат, эмнеге сатып атат, кандай түрдө сатып атат. Мен эми баягы өзүбүз деле баарыбыз бул жакта жүрөбүз, көрүп атабыз. Көбүнчө ошо скутерлер мындай сөз аркылуу эле сатылат. Мисалы жаш бала келет. Мен деле өзүм оюмда ошондаймын да, мен деле 18-19 жашымда мага бирөө келип эле бос скутерди алып, анан шашпай акчасын бере бер десе, мен деле алып эле кете бермекмин да. Анан бул көбүнчөсү сөз саткандарга. Эми саткандар экен. Эми айдагандардачы, жаштар айдагандар алар аяк уже баягы жаштардын канаты. Алар уже эмне дейбиз аяктан. Алар только айтыш керек, сүйлөш керек. Мындай ооз аркылуу эле жеткизиш керек. Кол аркылуу жеткизейин десең, эми баягы сен балаң эмес, сен тууганың эмес. Анан деле пайдасы жок, пайдасынан аркылуу зыян тиет көбүнчөсү. Ошондуктан эле жетип барып эле акырын айтып эле. Эми жете турган сөз жетет, жетпеген сөз учат дегендей эле. Бул жерден биз аркылуу биз жетип эле айтышыбыз керек. Балдар момундай болот, момундай болбойт деп эле. Тарбия бизден кетет. Анткени мисалы жакында перцеба полет, разбор полетов деп коет, жыл сайын сезон баягы официальный түрдө ачылып элек. Баягы биз өзүбүз күн жылганда эле ачылып атабыз. Именно ошол жака скутер жаш айдаган балдар келди. Көбүнчөсү эле жарым скутерлер, жарым мотоциклдер болуп келишти. Уже бир мындай бир сиңиш бар да, жылыш бар. Сиңип атат уже. Жаш балдар акырындап сиңип атат. Эми өзүңөр деле көрүп атасыңар, статистика боюнча көбүнчө ДТП боюнча бул скутерлер, жаш балдар эле. Эми Кудайым сактасын дагы бул именно өлүм катары процент көтөрүлбөсүн. А так. Мына азыр скутер өтүп кетти, азыркы эле үнү катуу чыгыпчы. Үнү кандай көз караштасыз? Скутерлердин үнүн катууланга мындай. Эми ал бекерсиз. Мындай понтова. Эми ал жаштар. Аяктан эчтеке дей албайсыз. Баарыбыз эле жашпыз. Баарыбыз эле андан өткөнбүз. Мен деле мисалы канча жылдан бери дарылап эле жүрүп, анан кой баш ооруйткан, кой эл дейткен. Мисалы кечинде деле 10 микрорайондон болобу же 12 микрорайондон болот барып эле аракет кыласың, акырыраак өтүп кетейин деп эле. Анан уже мындай жаймага чыгып кан жака уже ачыласың аяктан. Сизде 5 жылдан бери ДТП болдуңузбу? Албетте болгонбуз, бирок эмнеси эмне болду? Мындай серьезный эчтеке болгон жок. Көбүнчөсү ушуп өзүбүз акырын айдайбыз. Ошо акырын айдагандыктан үчүн ошо мындай эле техника эме алганда жаракат кеткен да. А так өзүбүз аман эсенбиз. Жакшы. Чоң рахмат сизге. Ошондой жолдон баягы жаштар көрүп калсаңыз, өзүңүз үлгү болуп айтып койсоңуз, албетте жакшы болот. Албетте. Рахмат чоң. Сизге чоң рахмат.
Саламатты достор, бүгін ушул скутерлер тууралуу сөз кылдык. Албетте жаш муундарга айтып кетчү нерсе, жол эрежелерин билип, өзүңүздөргө так, эч кимге эч кандай тоскоолдук жаратпай, өзүңүздөрдүн ишиңиздерди албетте биз баалайбыз. Анткени баардыгыңыздар оокат кылайын деп жүрөсүздөр. Биздин айта турган нерсе эле ушул жол эрежесин сактап, башка жарандарыбызга зыянчылыктар келтирбесеңиздер, мына ошол нерсе сиздер үчүн утуш болот. Албетте бул нерсени айтуудан дагы ата энелерге да күмүш сыр болуп кетсин. Уулуңуздар жаш болсо, сөзсүз түрдө жол эрежелерин үйрөтүп, андан соң скутерлерди алып берүүңүздөрдү сунуштайбыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Бүгүнкү чыгарылышка биз чекит койдук. Кийинки берилүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.